Бүгүн 24-август күнү Кыргыз Республикасында инклюзивдик билим берүүнү өнүктүрүү аталышында иш-чара болуп өттү. Ага Баткен областындагы билим берүү тармактарында эмгектенген бир катар мугалимдер катышты. Эми мындан ары Баткен областынын 22 мектебине 22 илим бокс коюлат. Уюштуруучулардын айтымында мындай электрондук китепканалар чек арага жакын мектептерге коюлууда. Долбоордун аталышы Кыргыз Республикасында инклюзивдик билим берүүнү өнүктүрүү. Бул долбоордун алкагында Баткен областынын 22 мектебине онлайн электрондук китепканаларды коюу болуп эсептелинет. Ушул Лейлек, Кадамжай жана Баткен область райондорунун мектептерине ушундай электрондук китепканалар коюлат. Бул маалыматтарды, китептерди жана ар түрдүү интернетте болгон ресурстарды колдонуу боюнча. Бул электрондук китепкана мугалимдерге гана эмес, окуучуларга пайдасын тийгизе турган китепканалардын бири. Элимбокс бул кичинекей куту, электрондук китепкана. Ал мектептерге орнолуп, анын ичинде Википедия, Академия Хана жана электрондук энциклопедиялар бар. Окуучулар келип, ноутбук же башка компьютерлер кереги жок. Алар телефон менен келип эле керек болгон маалыматтарды жүктөп, анан кетишсе болот. Бул куту окуучуларга гана эмес, мугалимдерге дагы аябай пайдалуу. Ичинде Raspberry Pi деген кичинекей чип бар. Анан 2 терабайт көлөмүндө хард диск бар. Ошол 2 терабайттын 300 гигабайты 1 500 000 статьялардан ашык Википедия статьялары бар. Жүздөгөн миңден ашык китептер дагы жүктөлгөн.